Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiya'i vel mursalin. Allahümme allimna ma yenfa'una ve nefa'na bima allamtana ve zidna ilmen ve amelen. Бүгүнкү сабагыбыз ошол мурдагы сабагыбыздын уландысы намаздагы макруh болгон амалдар. Намаздын ичиндеги макруh болгон амалдар. Ошонун 58-чи макруh болгон амалдардан би хадрати таамин ямилу илейхи. Намазда бир тамак келип калган учурунда бир өз жакшы көргөн ошону эгер жебей намаз окуй турган болсо, намазда кечке ошону ойлой турган, хушусунун намазда хушуну буза турган боло турган болсо, сиздин оюңуз ала турган деңгээлде ошондой болуп калса, анда ушул тамакты эгер намаздын убакыты чыгып кетпесе, башка болбосо, ошол тамакты жеп, кийин намаз окуган жакшы болот. Эгер башка нерсе болсо, барып тамакты жебей бара турган болсо, макруh болуп калат. وَمَا يَشْغَلُ الْبَالَ يُخِلُّ بِالْخُشُوعِ дейт. Жана ошол адамдын оюну бөлө турган нерсе болсо, намаздын ичинде адамдын оюну бөлө турган нерселер. Мисалы бир кооздуктар бар. Ошол намаздын мехраб тарапта, кыбла тарапта ошондой бир сүрөттөр бар башка, же болбосо ошондой бир оюн болуп калды, же башка болуп калса, ошол хушууду кетире турган нерселер болуп калса намаздын ичинде, ал жерде дагы макруh болуп калат. Ошондуктан эгер намазды сизден башка нерсеге чалгата турган нерселер болсо, аны алып коюп намаз окуш керек. Аддул айб ва тасбих бил яд. Жана намаздын ичинде макруh болгон амалдардан аят менен тасбихти кол менен саноо. Намаздын ичинде кол менен санаштык. Окулуп жаткан аяттарды кол менен санай турган болсо, же болбосо субхан раббиял азим, же субхан раббиял а'ла деп саждада болгон, рукуда болгон тасбихтерди колу менен санай турган болсо, намаздын ичинде ал макруh болот экен. Болгону бул жерде ошо эгер санаймын дей турган болсо, колдун учу менен санаса болот. Колдун учу менен 1 2 3 деп ошондой кылып учу менен санаса болот. Өз негизи бул саноо жүрөк менен болуш керек. Жүрөктөн өткүзүп, жүрөктө 2 аят болду, 3 аят болду, же тасбихтерди жүрөгүндөн өткүзгөн жакшы болот. Эгер болбосо, ошондо колдун учу менен кылса макруh болбойт. Ва қиямул имам фил михраб. Жана макруh болгон амалдардан имам михрабтын ичине кирип тура турган болсо, михрабтын ичине келип тура турган болсо, анда макруh болот. Бирок биздегидей азыр мечиттерде турганда имам михрабтын сыртында болуп, кийин сажда кылганда михрабтын ичине сажда кыла турган болсо, анда макруh болбойт. Биротоло михрабтын ичине кирип кетсе, анда макруh болот. Бирок кээде ушул адам көйүп кетип, адам батпай келип, мечитке ушундай болуп кеткен учурда эгер имам кире турган болсо, михрабтын ичинде, анда макруh болбойт. Мекен ошол окуп жаткан макан, ошол жер тар болуп кала турган болсо, анда макруh болбойт. Имам менен кошо дагы мүмкүн 3-4 адам ал жака михрабка кирип окуса болот. Жана ва ала маканин авил арди вахдаху. Же имам ушундай бир жерге туруп алса, бир бийик болгон, жамааттан үзүлүп бийик болгон бир жерге турса, же болбосо өзүнчө бир жерге, бир комнатага туруп ала турган болсо, анда да макруh болот экен негизи. Имам турганда ошол 1 метр бийиктикте, же болбосо 1,5 метр бийиктикте жамааттан бийик тура турган болсо, анда да макруh болот экен. Өзүнчө ажырап тургандык болуп калат. Же болбосо бир жерге, бир комнатага өзүнчө камалып ошол жерде имамчылык өтө турган болсо, анда дагы болбой калат. Wal qiyamu khalfa saffin fihi furjatun. Жана макруh болгон амалдардан эгер сиз бир саптын артында турсаңыз, саптын алдыңызда бир сап турат, сапта бир бош жер боло турган болсо, ошол бош жер туруп, ошолдун артында окуй турган болсоңуз макруh болот. Ошондуктан ал жерде алдыңызда бош сапта, бош место боло турган болсо, ошол жерге өтүп алуу керек болот ал. Себеби сафтарды толтурууга буйрулган. Эгер ачык кала турган болсо, сиздин намазыңызга бир кемчилик жетет. Валубсу саубин фихи тасавир. Жана бир маселе, ошол намазда сүрөттүү нерселерди кийип окуй турган болсо, же ошол сажда кылатан тарабында, же оң сол тарабында, же сол тарабында сүрөттөр боло турган болсо, анда макруh болот. Анда дагы ошол сүрөттөрдү алып, же болбосо сүрөттөрдү жаап намаз окуш керек. Ошондуктан бул жерде дагы
сүрөттүү болгон кийимди кийип окуй турган болсо, сүрөттүү дегенде дагы баягы жаны болгон, жаны бар айбандардын сүрөтү боло турган болсо, адамдын сүрөтү же болбосо бир койдун сүрөтү же бир башка бир жана ар түрдүү ошол жаны болгон нерселердин сүрөтү болсо, анда макруh болот. Бир тоо таштын же бир дарактын же болбосо бир жалбырактын сүрөтү ошондой болсо, анда макруh болбойт. Макруh боло турган учурлар жана айякуна фаука расихи, сүрөт үстүңүздө боло турган болсо, сүрөт турса, ошол жаны болгон нерселердин сүрөтү, ау халфаху же сиздин артыңызда сүрөт турган болсун, ау байниядайхи же булда алдында, анын тушунда болсо, ау бихидаи суратун, анын бир тушунда бир сүрөт турса кыбла тарапта. Бул ушул сүрөткө ибадат кылганга окшоп калат ал. Яни сүрөткө ибадат кылып жаткандай көрүнүш болуп калат. Бирок бунун эң макруh катуу болгондугу, сүрөт эгер алдында боло турган болсо, алды жагы кыбла жагында сүрөт турган болсо, бул катуу макруh болот анда. Андан кийин үстүндө болот, андан кийин сол жагында, андан кийин оң жагы, кийин сол жагы, кийин артында болгондугу ошондой бир этап менен кете берет негизи. Бир гана бирок макруh болбойт эгер сүрөт кичинекей боло турган болсо. Сүрөт кичинекей болуп, караган адамга көрүнбөй турган деңгээлде болсо, анда макруh болбойт. Же болбосо кээ бир баягы акчалар боло турган болсо, акчаларда сүрөттөр болот. Ошондой акчадагы сүрөттөр болсо да бул кичинекей болот, жана буга ибадат кылынбаган, өз негизи бурда бул да макруh болбойт. Эгер бир сиздин чөнтөгүңүздө же болбосо бир кошелоңузда же болбосо бир акча сиздин чөнтөгүңүздөн түшүп сажда кылган жериңизде акча туруп калса, анда макруh болбойт негизи. Ау мактуатар раси же болбосо ушул сүрөт турган болсо, сүрөттүн башы жок боло турган болсо, анда да макруh болбойт. Себеби мурда ошол башсыз нерсеге ибадат кылынбаган. Ошондуктан ал макруh болуп кеткен, башы жок болсо да. Ау ли гайри зи рухин же болсо руху жок болгон нерселердин сүрөтү болсун, тоо таштын сүрөтү болсун, же бир дарыянын сүрөтү болсун, же болсо бир жөн эле Кабанын сүрөтү турган болсо, кыбла тарапта, анын макруh болбойт экен негизи. Айякуна байна ядайхи таннурун ау канунун фихи жамрун. Жана макруh болгон амалдардан намаз окуп жаткан адамдын алдында тандыр турган болсо, яни бир от жанып турган болсо, же болсо бир печке боло турган болсо, печкедер от чыгып турган болсо, ошол печкенин тушунда же болсо ошол тандырдын тушунда ошол намазды окуй турган болсо, тандырга карап окуй турган болсо, анда анын макрулугу болот экен. Макруh болуп калат экен, себеби бул жерде отко сыйынуучуларга бир окшоштук болуп калат экен. Отко сыйынуучуларга окшош бир амал болуп калгандыгы үчүн макруh болот. Бирок баягындай шам коюп койсо, же бир азыркыдай лампочка боло турган болсо, алардын макруh болбойт алар. Ошонун тушунда сиздин тушуңузда турган болсо. Ау каумун ниямун же болсо макруh болгон амалдардан намаз окуп жаткан адамдын алдында уктап жаткан бир жамаат боло турган болсо, уктап жаткан бир адамдар турган болсо, ошонун сиздин кыбла тарабыңызда бир элдер уктап жатат, сиз ошол жакка карап намаз окуп жатасыз. Анда да макруh болот экен, себеби эгер мүмкүнчүлүгү болсо башка жерге барып окуганыңыз жакшы экен. Элдер уктап жаткан жерде намаз окубай, себеби ал элдерден сизди күлтүрө турган, сизди кыжалат кыла турган нерселер чыгышы мүмкүн экен. Уктап жаткан элдерден, уктап жаткан адамдар нерсени чыгышы мүмкүн. Ошондуктан алар дагы мисалы ар түрдүү абал болгондугу үчүн ал башка жерге барып окуган жакшы болот экен негизи. Эгер мүмкүнчүлүк башка жер болсо, башка жерде намаз окуш керек. Ва масхул жабхати мин турабин ла ядуруху мин хилали салати дейт. Жана намаз окуп жатканда ошол пешенесинде бир топурак тие турган болсо, ошону пешенесинен сүртө турган болсо, намаздын ичинде ал да макруh болот. Бул да бир намаз ичинде макруh болуп калат. Эгер бир зарылчылык болуп калса, бир жолу уруксат болот ага негизи. Зарыл болуп калды, ошол жерде сүртүп алса болот. Бирок намазды бүткөндөн кийин ошол тезирээк пешенесиндеги чаңды кетириш керек. Себеби бир риядан сактаныштык үчүн, ошондуктан намаз бүткөндөн кийин. Бирок намаз ичинде эгер зарыл болуп калса, сүртүп коюш керек, болбосо сүртпөйт аны да. Ошондой эле намаздын ичинде тердеп кетсеңиз да ошондой. Сыпыр жерлерде болсо, тер куюлуп жаткан болсо, бир ошол кыйналып кетсеңиз, бир жолу сүртүп алсаңыз болот. Ошондой сүртүп алсаңыз болот, макруh болбойт. Бирок көп эле ошо териңизди да сүртүп, ошондой кыла берсе, көбөйүп кетсе, бир амал көбөйө турган болсо, ал макруh болуп калат. Ва та'ину суратин لا يقرأ غيرها إلا ليسر عليه أو تبركا بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم.
Жана bir сүрөнү дайындап коюу намазга. Bir сүрөнү дайындап коюу дегенде жакшы түшүнүш керек. Bir сүрөнү дайындайды өзү ар бир намаз окуп жаткан адам сүрөнү дайындайт. Mesela men imamга өтүп жаткан болсом, мен азыр момо 2 сүрөнү зам сүрө кылам деп ниет кылат, дайындайт. Бул деген ал кирбейт бул жерде. Дайындоо деген дайым ушул сүрөнү окуйт деген. Дайым ушул намазга ушул сүрөнү окуйт, башка сүрөнү окубаса, ал макруh болуп калат экен. Yani bu Alhamdü'den başkası da Alhamdü'nü daim okuyuveririz. Bırak Alhamdü suresinden, Fatiha suresinden başka sürelerde keyde başka sürelim almaştırıp okuşumuz gereken. Almaştırıp okusak, жақсы болаткен. Bir ele süreni kayra okuyuversek, başka süreni bilsek, başka süreni okuyayla, oşul süreni okuyuvere turgan bolsak, bir makruh olup kalışı mümkün eken. Sebebi kalgan sürelerde okuvay koyuştu, koşunda bir görünüş bolğandığı için alar kalgan sürelerden аны окуп жаткан сиз сүрөңүздөн бир фазилети күчтүү экендиги элдер ойлоп калышы мүмкүн экен да, бул неге бул сүрөнү окуй берет деген ошондой бир ойго болуп калгандыгы үчүн ал сүрөнү бир сүрөнү кайталабастан башка сүрөлөрдү аралаштырып зам сүрө кылыш керек. Эми бир гана бир ага бир жеңил болуп калды, же ошол эле сүрөнү билет, аули юсрин алейхи дейт, ошол сүрө ага жеңил экен. Же болбосо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ошону дайым кыраат кылган экен. Табаррукен пайгамбарыбызга ээрчип кылсаң да макруh болбойт. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жума багымдатында, жума күнү багымдатында сажда сүрөсү менен хал ата сүрөсүн окуган. Пайгамбар дайым ушуну жума күнү окуган экен деп, жума күнгө дайындап коюп ошону окуй турган болсо мустахаб болот ал кайра. Эгер пайгамбарыбызга ихтидаан кылса. Öz negiz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de namazda kıraatları ошол багымдатта Yasin сүрөсүн окуган экен. Yasin сүрөсүн зам сүрө кылган экен. Жана Вакия сүрөсүн зам сүрө кылган экен негизи. Же болбосо Рум сүрөсүн зам сүрө кылган экен. Эми сапарда боло турган болсо, майда сүрөлөрдү Кулазу Раббил Фалак, Кулазу Раббин Насга чейин ошондой кичинекей сүрөлөрдү зам сүрө кылган абалдар болгон, ошондой хадистер келген пайгамбарыбыздан. Hem peşin menen asırda bola turgan bolsa "Vallayli iza yaghsha" ошого окшогон пайгамбарыбыз peşinde көрөк ошол сүрөлөрдү да окуган экен. Же болбосо "Sabbih isma rabbikal a'la" ошол таң намаздары да ошондой кылып "Was-sama'i zatil buruj" peşinde asırda ошондой сүрөлөрдү окуган экен Расулуллах негизи. Жана магриб намазында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кейде ошол узун сүрөлөрдү окуган экен. Кейде кыскан сүрөлөрдү окуп, "Ваттин ва зайтунду" да магрибте көп окуган экен Расулуллах. Духан сүрөсүн, Кариа сүрөсүн дагы көбүрөөк окуган экен Расулуллах. Ошо пайгамбарыбыз окуп тур экен деп, сиз да ошол сүрөнү окусаңыз, анда мустахаб болот. Пайгамбарыбызга ээрчүү болот ал жерде. Yani Kuptan namazında Peygamberimiz körük, Kuptan'da dağı ошо Ваттин сүрөсүн окуган абалдар, хадистер келген экен. İle sema'un şakkat сүрөсүн көрүп окуган экен Расулуллах. Ошо Ваш-шамси ва духа сүрөсүнү, Вас-сама'i zatil buruj сүрөсүнү ошол Kuptan намаздарында көрүк Peygamberimiz окугандыгы сабит болгон экен негизи. Wa tarku ittihadi sutratin fi mahallin yuzannu al-murur fihi bayna yaday al-musalli. Jana makruh bolot eкен. Makruh amallardan hem akırgısı, ayağı. Eğer siz namaz okup jatkan bolsanız bir öte turgan, adamlar öte turgan yerde namaz okup jatkan bolsanız sütura koyuş gerek. Sütura degen nerse var namazda. Eğer siz bir jolgo karab okup жатсаңыз, sizce aldığınızdan bir adamlar öte turgan bolsa, ошол жерге sütura koyuşunuz gerek. Sütura koysanız şonda ötüp jatkan adam da günökör bolboyt. Ошондой. Eğer ошону койбой койсоңуз makruh болот экен негизи. Şonduktan tarku ittihadi sutratin fi mahallin yuzannul mururu fihi bayna yadayil musalli. Adam namaz okup jatkan adamdın aldından ötüş gümön kılıngan jerde sütura koybostuk makruh bolot eкен. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "İza salla ahadukum falyusalli ila sutratin" degen. "Ve la yada ahadan yamurru bayna yadayhi" degen. Eğer biri namaz okusa namazın aldına sütura koysun. Bir tosa turgan nerse koysun. Ошол алдыдан бирөө өтпөй тургандай болсун деген. Ошондуктан ал чөлдө болсун, же үйдө болсун, же башка жерде болсун, ошол өтүп жаткан адамды күнөөкөр кылып койбош керек. Ошондуктан sütura коюш керек. Ал sütura дедик, ошондуктан бул жакта мусанниф рахимахуллах sütura маселесине киришип жатат. Sütura маселеси
İza zanna mururahu yustahabbu lahu ay yaghriza sutratan. Eğer namaz okuyup жатқан adam bir ötüp kala, aldıdan bir adam ötüp kalat degen bir gümen bola turgan bolsa, ağa sutura koyu mustahab bolat eken. Sutura turguzup koyu mustahab bolat ağa. Takunu tula zira'in fasa'idan. Al sutura koya turgan, suturası oşol koya turgan jıgaç bolsun, je temir bolsun, oşol jarım metrden uzun boluş керек eken. Sebebi al жактан arttan kelip жаткан же başka жактан kelip жаткан аны көрө турган, аны биле турган болуш керек экен. Yani takuna tula zira'in fasa'idan, bir ziradan uzun boluş керек экен. Yani bir ziradan köp boluş керек экен. Bul ошол 1 metrге жакын uzunlukta boluş керек экен. Fi ghilzi subu'in, oşo bir manjаны жогондугудай болуш керек экен. Аны койгон нерсеңиz себеби ал алыстан жок дегенди көрүнүш керек. Сиздин максатыңызды ал жерде элдер көрсүн деген maksat üçün koyulup жатат, себеби ошондуктан эл көрүш керек. Ва сүннату ай яқруба минха. Сүннет ошол сутурага жакын болуп туруш керек экен. Yani сутура коесуз да, сутурага жакын болуп турушуңуз керек, алыстап кетпестик керек ортосу. Ва яжалу ала ахади хажибайхи. Жана сутураны койгонуңузда эки кашыңыздын бирөөсүн тушуна коет экенсиз. Ошол эки пешенин тушуна эмес, эки бул каштын же бул каштын tuşuna koyganınız жақсы болады екен. Вала ясмиду лайха самдан, аға туш болып туруп албайт. Yani şu peşenesinin tuşunda туруп албайт екен. Ошондуктан эки каштын бирөөсүнү тушуна коюла. Себеби Расулуллах ошондой койгон экен. Сутура койгондо. Ва иллам яжид ма янсубуху, эгер ошол кое турган нерсесин тургуза турган нерсе койбосо. Ошол bir алдына сайып коет деп жатабыз, бирдекен тургузуп коет. Эгер ал жер катуу болуп, же ал жерге орното турган нерсеси жок боло турган болсо, фал яхутта хаттан деген экен. Эгер андай жок болсо, bir чызык чызып койсо да болот. Чызык чызып койсо да ошол жерден бул намаз окуп жатат деген bir ойду ал билет дагы башка жерден айланып өтүп кетет негизи. Ошол чызык чыгат, ошол фал яхутта хаттан чызык чызсын, туулан ошол узун кылып чызып койсо да болот, мандайга узун кылып чызса да болот. Же болбосо ошол арыз деп коюлат, бунун узунасына чызып койсо да болот. Эки жаклы, же узунасына, же энине чызып койсо да болот экен. Бил арди мисал хилал, хилал кылып, баягындай кылып, айга окшотуп чызып койсо болот экен. Же узунасына, же андайына чызып койсо, намаз окуп жаткандын алдына ошол жерден ал жагдан айланып өтүп кетет, сутуранын артынан өтүп кетет негизи. Ал мустахаббу тарка даф'ил марри дейт. Өз негизи мустахаб амал болот экен. Азыр биз сутура койсун деп жатабыз намазда. Өз негизи өтүп жаткан адамды кайтаруу, кайтарбастык өз мустахаб болот экен. Сиз намаз окуп жаткан болсоңуз, алдыңыздан бирөө өтүп бара турган болсо, аны колуңуз менен тосуп, же болсо баягы бир тасбих айтып ошондой кайтарбастан эле үн чыкпай турганыңыз жакшы экен өзү аслында. Негизи намазда, себеби намаз ошондой бир тынч окууга курулган нерсе да бул. Siz bir ötüp жатса ал менен алектенип калсаңыз, bir намазыңызда bir кемчилик жетиши мүмкүн, ошондуктан бирок рухсат болот. Өтүп жаткан адамды тосконуңуз сизге рухсат болот. Намаз окуп жатсаңыз, алдыңыздан бирөө өтүп жатса, колуңузда тоссоңуз болот. Же болсо субханалла десеңиз, баягы намаз окуп жатат экен деп артыңыздан айланып өтүп кетет. Өзү ошондой окуп тоссоңуз болот, рухсат бул дагы. Күнөөкөр болбойсуз. Бирок ошону да кылбай жөн турганыңыз, мейли өтсө өтүп кетсин, сиз намазыңызды окуй бергениңиз дагы жакшы болот экен бир тарабы. Ва рухиса даф'уhu bil işara дейт. Бирок рухсат берилет экен намазда, ишара менен аны тосуу. Ишара менен тосуңуз, баш менен же көз менен да тоссоңуз болот экен. Башыңыз менен бир ишара кылсаңыз болот, көзүңүз менен, же болсо тасбих менен, субханаллах десеңиз, ошол менен баягы баян өтүп жаткан адам намаз окуп жатат деп кайра кайтышы мүмкүн. Ва курихал жам'у байнахума дейт. Экөөнүн ортосун чогултуу макруh болот экен. Yani ишара кылуу дагы, колуңуз менен дагы, башыңыз менен дагы, же оозуңуз менен тасбих айта турган болсоңуз, бардыгын бир кылсаңыз макруh болот экен. Же тасбих айтыңыз, же болсо колуңуз менен тосуңуз. Ва yadfa'uhu bi raf'i as-sawt bil qira'ati. Yani эркек киши үнүнү көтөрүү менен дагы тосуу мүмкүн экен. Ошол намаз окуп жатканыңызда бирөө келип өтөм десе, Alhamdulillahi Rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim деп катуура окусаңыз, бул намаз окуп жатат экен деп кээ бир ойлонуп келип жаткан киши болсо, өзүнө келет да намаз окуп жатат деп кайтат экен. Же Аллаху акбар деп жаткан болсоңуз, Аллаху акбар деп үнүңүздү көтөрсөңүз, ошол менен ал өзүнө келип кайтышы мүмкүн экен.
Wa tadfa'uhu bil ishara. Yani ayol kishi ishara bilan qaytarat ekan. Hozirgiday ishara bilan qaytarat. Je bo'lsa at-tasfiq bi zahri asabi'in al-yumna ala safhati kaff al-yusra dedi. Je bo'lsa o'shul bu ayol kishi bu qo'lini o'ng qo'lini, bu sol qo'ldan üstüne uru menen dağı namazda hani ötüp jatkan adamdı ötüp jatkan namaz okup jatkandığını bildiriş mümkün eken. Yani ошол жерде турган болса намазda uru menen aga bildirip koyuş mümkün eken. Sebebi alar önünü kötörбейт ayol kişiler. Önünü kötörse bir fitne boluştuğu mümkün. Oşonduktan alarga li annahu fitnetun deyt. Ayol kişinin önü fitne bolup, biroq ayol kişinin önü avrat emas negizi. Ayol kişinin önü avrat emas. Bizden Hanafi mezhepte. Biroq fitne kılışı mümkün. Adamda erkek fitne kılgandığı için alar önünü kötörбейт negizi. Ve la yuqatilul marru ve ma varada bihi. Yani ötüp jatkan adam menen namaz okup jatkan adam aldığınızdan ötüp jatkan adamdı bir hadis kelgen, oşul hadis kelgendigi üçün al menen soğuşup etbeyt degen. Yani siz ötüp jatkan adam menen soğuşpaysiz al. Azırga aytkanыбыздай qaytarasыз же tasbih aytasыз, oşol menen al qaytsa qaytat, qaytpasa ötüp ketse özü günökör bolat. Bul oşol ve ma varada bihi, yani oşol soğuş seni aldığından ötkön adam menen soğuş degen hadis Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi var ki İza kana ahadukum yusalli, eğer sizlerden biröngör namaz okup jatkan bolsa fala yada ahadan yamurru beyne yedeyhi, özünün aldından birödü ötküzbösün yani. Felyadra mastata'a deyt. Aldından ötüp jatkandı bildirsin. Koludan kelişinçe al jerde namaz okup jatkandığını bildirsin. Fe in aba, eğer oşol jerde de ötöm dep baş tarta turgan bolsa fel yuqatilhu deyt. İnnema huve şeytanun degan hadis var. Anda al mene soğusun, al şeytan bolat degen. Bul hadis muavvelun bi ennehu kana, bul tavil kılınatken bul hadis negizi. Oşonda kıl biz tafsir kılatkenmiz bul hadisde. Bi ennehu kan, bul hadis bolğan turas ibtida İslamda, İslamdın başında bolğan, uşunday bolğan. Vel amelu mubahun ve qad nusiha. Oşonda amal mubah bolğan, oşonu kıluu namazды buzbagan. Namaz içinde soğuşup ketken, ötüp jatkan adamın qaytarıp qaytpasa al menen soğuşup ketken amal bolğan, biroq azırgı uçurda kiyin al mansuk kılgan. Yani Peygamber doğru dele kiyinçerek al mansuk kılıngan bolat. Sebebi kiyin Peygamberimizden bir hadis var. İnne hadihi salata la yaslu fiha şey'un degen hadis bolğan. Bu albatta bu namaz anda uşunday nerseler kılganга jarabay kalat. Başka amallar aşıkça amal kılууга tuura kelbeyt degen hadisler kelgen. Uşul menen azırgı namaz içinde ötkön adam menen soğuşup ketүү degen hadis tawil kılıngan, mansuk bolğan bolat negizi. Wallahu a'lam bis-sawab. Razı olsun. Ошондо кандай устаз